Апта каарманыбыз Ырчы Марс. Ал жакында эле Супер ТВ уюштурган Жылаңач Баатыр долбоорунда 14 катышуучунун арасынан суурулуп чыгып, жеңүүчү аталып баш байгени утуп алган. Жылаңач Баатыр проект аябай жакты негизи. Мындай өзүм негизи дагы еще кандай десем, биринчи жолу болду мен үчүн. Жеңүүчү болом деп эч качан ойлогон эмесмин, бирок кандай десем, аракет кылдым, кыйналдым. Биринчисинде мага ошо кастингден өттүңүз, Марс байке келип Жылаңач Баатыр жаңы реалити шоуга келип катышыңыз деди. Анан мен ошол кезде көп жумуштарым бар болчу негизи Бишкекте. Анан ошого карабастан келдим. Анан бирок баягы Жылаңач Баатыр проектинин ошо жаңы башталып, биз теплоход менен көлдүн үстүндө кетип баратканда ошо жага баштады. Кетким келбей баштады болуп кетти, биринчи айтсам. Эртеси күнү оюндар болгондон кийин, андан кийин дагы оюндар болуп, бири-бири менен таанышып, негедир кетким келбей, анан ойногум келди аягыначы. Мен баягы кичине толук болгондуктан жай кыймылдап, кээ оюндарды көрсөтө албайтым, чындыгында мойнума алам. Менден мындай шамдагайлар жүрдү ал жакта. Бирөө эле эмес, ал жерде көп эле эркек балдар жүрдү. Ойлогон эмесмин мындай биринчини алам деп. Биринчи алгандан кийин негедир билбейм, мындай биринчи орунду алдым дегенде мындай сезим келбейтти да эч эле. Анан проекттин аягына чейин чыгып, анан үйгө келип, анан үйдөгүлөр, достор, бир туугандар бүтүп чалып, куттуу болсун дегендей, анан биринчи местен алган экеним аябай сезилди да. Кубок Супер Баатыр. Ырчынын айтымында ал баш байгени атаандашы Кудайберди Айтбосуновго бергиси келген. Куба өкөз алганда, Кудайберди өкөз кылганда, мындай баягы Кудайберди мындай жакшы бала экен да, эч мындай көңүлүндө герой жок экен. Мындай тамашалап сүйлөп койсоң кошулуп күлөт. Мени карап эле күлгөн эле сонун. Кадимкидей жакын болуп калдык. Эртеси күнү аябай мындай мага биринчи орун, экинчи орун деген негизи кызыгы жок болуп калды да Кудайберди экөөбүздүн ортосунда. Эртең менен өзү келип тургузуп, жүрө бас, оюн башталды, Марс брат деп чыкырат. Анан хорошо деп оюнга орадык. Оюнга баратканда мен Кубага айттым, чын Куба, мен сенден биринчиликти талашкым келбейт. Сага эле берем деп чындыгын айткам. Анан айткам, Куба, мындай биз эркекпиз го, аяк коюн болот, көп нерсеге чейин чыдайлы көз. Өзүбүздү көрсөтүп коелу. Баягы биринчи орун деген биринчи орун да, татыктуу көрсөтүп коелу. Анан хорошо деп сүйлөштүк. Анан баягы мынтип аягында мындай чакага колубузду байлап турган, мен негедир чын баягы колум тартып берейин дептим, бирок эми баягы элдерди айтпам, жана сындан корком да алдын ала. Мынтип бир бат эле түртүп чүрүп койсом айтмак да, бун неме деп колунан эчтеке келбейт экен. Жөн эле жүрүптүр Жылаңач Баатырда. Анан мындай намыстан кечке турдум. Бирок мындай Куба жакты, Кудайберди жакты карасам, ал аябай эле кыйналып аткан окшойт. Бирок мен Куба антпей жөнтүр да десем деп койду. Анан тамашалап аткан турбай деп тура бергем. Колум талып баштады. Түшүрөнүн оюм келди, чын негизи эле баягы колум өйдө көтөргөндө кан өтпөй калат экен. Колумду эми чүрөйүн деп умтуп атсам, Кудайберди биринчи чүрүйдү. Мен өзүм таң калып калдым. Мен ага бирди берем деп айтпадым беле. Ушул эле Кудайберди татыктуу деп ушундай өзүмдүн оюмда болчу да. Негедир ал биринчи чүрүйгөндө мен түшүнбөй калдым да, өзүмө мындай башкача бир сезим келди. Айткан сөзүңө турба койдуң, Марс деп ичименчи намыс ойнопчу. Ошондой эле бул долбоордон соң көчөдөгү эл ага Жылаңач Баатыр деп кайрылып жатышканын айтат. Башында ырчы катары эле, Марс айыгады эле, бардык эле. Байке ырыңыз жагат деле ушинтип эле барды. Мынтип саламдашып ыймыктан эле ушинтип аткан. Анан Жылаңач Баатырга проект Жылаңач Баатырга келгенден кийин ошо оюнда ойноп, реалити шоуда жүрүп, негедир мага эчтеке сезилген эмес. Шаарга келсем эле
жолдон өтүп баратсаң жылаң ачып атып кетип атат. Өзүң жаман аябай башкача сезип кеткенсиң, жылаң сыяктуу болчу. Бүт эле кечке сени карап атчычы. Ойлоп эткенмин бир жериң жыртылып калдыбы депчи, бирок анан оюңа келет экен, булар баягы биздин реалити шоуду көрүп таанып аткан экен деп эме болуп кеткенсиң, өзүңдү алдап кеткенсиң. Бирок волейбол баары бир колу менен көрсөткөндөн кийин да мындай толкундуу болот экен баары бир. Бирчи болгондон кийин баягы өзүңдү реклама кылып, баягы мындай аракет кылып, чуркап ушинтип кеткенсиң, анан ушу силер аркылуу билбейм, дагы да таанымал болдум окшойт экен да элдергечи. Жетпеген элдерге жеткирдиңер деп ойлойм силерди. Силерге чоң ыраазычылыгымды билдирем. Бар болуңуздар. Андан соң ата-энеси бир туугандары жөнүндө кеп кылды. Негизи биз өзүбүз Бишкек шаарында эле жашадык. Бишкек шаарында төрөлүп өстүк. Анан кийин турмуш кичине кыстагандан Каралтага көчүп барып, Каралтада үйүбүз бар болчу. Ошол жака көчүп бардык, кыйналдык. Анан бир туугандар өзү 7 бир тууган болчук. Эң улагабыз ушул Каралтада жүрүп киши колдо болуп каза болуп калды да. Анан көп өтпөй эле байкем табылбай калды, биз издеп 2,5 айдан кийин таптык. Судан таптык да, киши колдо болуптур. Анан мамам негедир улуусу деп айтып койдум, баладай болот го негизи волейбол. Эне бала үчүн аябай күйөт окшойт дейм. Артында биз турсак дагы, бирок эң улаганды ойлонуп байкем 1 жылдыгы боло электе 8 айда эле мамамга чүч болуп кетти, баягы давлениеси высокий болуп кетти. Атамдыкы деле ошондой давление болду, ойлоно берип. Баягы башка кан тээп кеткен го, ушул давление болгондо ошондой каза болду. Тайнем деле өзүнүн убагына келди го деп ойлойм, анткени ошо тайнем картайып эле калган да негизи. Чоң апам деле ошо. Бирок билбейм негедир мындай жашоодо негедир мен үчүн негизи эле кыйын болду айтсам болот. Бүт катарынан жоготкон үчүнчү. Анан атамдын эң кичүү карындашынын үйүндө жашап калдык, Жамал эжемдин үйүндө. Ошол каза болгондон кийин мен өзүмө бала кылам, мен баладай кылып өзүмдүн балам менен тең өстүрөм деп ушинтип мойнуна алып, ошол жакта чоңойдум, бирок негедир баягы кандай десем, өзүң энеңдей, өзүң атаңдай болбойт экен да эч бир адамдарчы баары деле. Бирок мен эжеме ыраазычылыгымды билдирем, канча жүргөнүмө ушу жездем экөөнө. Аябай кыйналган күндөрүм болду, кичине баягы үйдө ызы чолмоюнча турмуш кызыктуу болбойт го негизи. Ушундай ызы чолуп кеткен күндөрү ар кайсы жерде негизи эле айтсам мындай вокзалга, гостиницага жатып калган күндөр болду. Өтө эле кыйналдым, андан кийин Россияга иштегенге кеттим. Москвага барып иштеп, ал жактан жакшы эле шүгүр иштеп жүрдүм, бирок негедир баягы тажик, өзбек, орус, казак дегендер тийишпейт дейм да, кыргыздар келип тийишип, ушундай эле баягы рекетирство менен кылышты да, мени кыйнашып ушундай. Анан алардан качып эле кайра Кыргызстанга эчтеке жетпейт эле басып бердим. Бул жакка келдим, бул жакта стройкада иштедим, официант болуп иштедим, машина жууп иштедим, бүт эле кылдым негизи. Россияда деле ошентип иштеп жүрдүм. Мойкаларда, кафелерде, доставкаларда иштеп жүрдүм. Негедир кыйналып кеттим, анан кафеге кирип иштейин деп ушинтип аракет кылып, анан өзүмдүн продюсерим менен жолугуп калдым. Назгүл Жамгырчиева. Ал эжем негизи эле өзү мындай шаарда жашап жүргөндө кошуна болчук. Ошол эжем көп тарбия үйрөттү. Ата-энемен кийин бул жакка бас, бул жакка бастан туура басасың, тиги жакка бастан туура басасың деп. Анан ошол эжем айтты, жардам берем деди. Кандай бир жамандык боло, жакшылык боло, сен жаныңда болуп, апа болуп берем деп мага көп сөзүн берди. Анан ырчылык жакка ошол айттым. Эжем ошо шоу бизнес жакка жакын болчу. Эжем айттым, ушундай ырдап чыгам десем жардам берем деди. Анан ошол менен баягы шоу бизнеске аралашып кеттим десем болот. Ырчыны көптөр орусиялык ырчы Григорий Лепсти туурайт дешет. Буга өзү эмне дейт? Мени көп эле ошентип ойлошуп, тоголок ач кийген үчүнбү Лепс деп, кырылда ырдаган үчүн деп. Бул жөн эле образ. Өзүнүн продюсеру ойлоп таап берген. Жөн эле шляпа кийип эле, тоголок ач кийип, асты үстү окшош кийимде эле. Бул жөн эле негизи ой болгон болуш керек. Бирок элдер ошентип айтып койсо бир чети сүйүнүп калат экенсиң.
Лепсті айтып лепсімін деп. Бірақ кішкентай мен Джеймс Браун, Боб Марлин ырларын аябай жакшы көрчүмүн, ошолордун ырларын угуп, ошолордун ырларын баарын чогултуп туруп анан бир Кыргызстанда негизи регги деген стиль жок. Ошол стилди кыргыз элимиге таратууга аракет кылам да. Ал эми кийинүү стили тууралуу буларга токтолду. Кийимдерим баардыгы эле ойлошуп, меники пижамады. Мен дагы бир жолу айтам, пижама эмес. Жөн эле кийим кадимкидей эле. Өзүңөр деле тигип кийип алсаң эле баардыгы разный цвет болуп калса эле пижама деле ойлошот экен. Жок, андай эмес. Өзүбүз ушундай образ ойлоп таптык. Адамдарга, биздин Кыргызстаныбызда элибизге негедир жакты деп ойлойм, анткени жакшы кабыл алышты меникин. Ырдап чыкканда ушундай формамды кийип келсем эле элдин баары деп колдошот да, баары досторуң дагы мындай необычный стиль Кыргызстанда жок нерсе депчи. А мен муну негизи уже 1 жыл мурун ойлонгом да, ушундай образ менен ырдасам болобу деп, ырдап чыгарга чейин. Ырдап чыкканда башында өзүм деле уялдым чындыгында. Баягы биринчи клип тартканда бежевый форманы кийип, шляпаны кийсем, көчөдөгүлөр о псай деп мени эме кылышып, индиян полицейскийлерди окшоштуруп. Негизи элечи, бирок көнүп калдым негеди, билбейм, азыр уялбайм. Азыр көчөдө эле кийип жүрсөм болот го дейм. Маек соңунда ырчынын жүрөгү бош бекен деп кызыккан күйөрмандарына жооп алдык. Жакында үйлөнөм деген оюм бар болчу, мен бир туугандарыма да айтып баштагам, анан сүйлөшкөн кызымды чындыгында баягы кыргыздын салты бар экен. Ала качып кеткенден кийин алып келе албайт экенсиң. Негизи барып алып келейин дедим, бирок мындай шарт болбой калды, чынын айтып. Кыргыз элим бар болгула, барыңыздар, бай болуңуздар, бүттүңүздөргө. Өзүмө чындыгында эмнени кааласам, мен дүйнөдө бирок негизи өзүмдү таптаза адаммын деп айтпайм, бирок таза жүргөнгө аракет кылам. Ошо кыргыз элим таза болсун дейм да. Суудай тунук, ар бир адамдын өзүнүн ою, баягы жанагындай жаман сөздөрдү жазгандан көрчү андан алыс болуп, бири-бирибизди ынтымактамдай көтөрө турган, бирөөбүздүн ылдый, бир кыргыз ылдый түшүп баратса да ошону баардыгыбыз чогулуп, бир өйдө көтөрө турган кыргыз элинен бололу, ынтымактуу, биримдиктүү. Ошол бар болгула.